Assalamu алейкум достар. Кутман күн. Бүгін 27 август. Біз күзгі малинаның териміндебіз. Күзгі малинаның терими бүгін эми гана көйүп баштап аткан учур. Сіздерге уада бергенде күзгі малинаны бүгін көрсөтөм. Күзгі малина боюнча бүгін сөз болот. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин алдыбызда мынакей күзгі малинаны бышып турган көрүүгө болот. Бұл малина өзүңүздөр билгендей үстүңкү бөлүгү 2 жыл өмүр сүрөт. Биринчи жылы мына ушундай күзгү малинаны берет. Андан кийинки жылга жалбырактын астынан чыгарган бүчүрлөрдөн мөмөнү берет. Кыргызстанда негизинен Түркістан сорттары өстүрүлөт. Түркістан сортторунан Усанка жана Красный Москва жана Белостволка деген сорттор өстүрүлөт. Бул кадимки малина. Бул малинанын жакшы жери 1 жылда 3 түшүмүн тең берет. Өткөндө сиздер менен улуу теримини көргөзгөнбүз. Андан кийин орто терим деп коет, орто терим бышат. Орто терим боюнча дагы көрсөттүм. Азыр эми сиздерге көрсөтүп турган бышуу баштаган бул күзгү малина. Күзгү малина өсүп барып, июнь айында чиканка болот. Чиканка болгондон кийин мына ушундай малиналар бутактар өсүп чыгып, сабактар малина түбө баштайт. Малина көп жылдык жарым бадал өсүмдүк болуп эсептелет. Тамыры көп жыл жашайт, үстүңкү бөлүгү чыккан бадал 2 жыл гана өмүр берет. Мына ал колумда турган быйыл өсүп чыккан өсүндө. Быйыл өсүп чыгып, азыр мына ушундай үстүндө мөмө берип аткан мезгил. Чиканка болгондон кийин бул жерде мынакей 3төн, 4төн, 2ден болуп бутактанат. Бул күзгө бул жерден кыркылат дагы. Кийинки жылга мына жалбырактын астынан чыккан мына сабактан, мына жерден чыккан сабактан бүчүрлөнүп бул жерден мөмө бере баштайт. Мынакей ар бир жалбырактын астынан 1ден же 2ден бүчүрү болот. Кээ бир 2ден бүчүр болуп калган себеби кокусунан бул жерде жаракат алып кала турган болсо, ал бүчүр өсүп чыгат. Бирок мына ушундай биринчи бүчүрдөй жакшы мөмө бере албашы мүмкүн. Баштан аяк мынакей бүчүр. Бул кийинки жылга бере турган, мөмө бере турган бүчүрлөр. Тамырына келе турган болсок, мына астында 5-10 кыркылган эски бадалчалардын түмүрлөрүн көрүүгө болот. Булар жылда ушундай кыркылып турат. Бул эне тамыр деп айтылат. Мына достор. Бул эне тамыр. Күздө отургузула турган көчөт мына ушул эне тамыр болот. Эне тамырдан мынакей жанынан чыккан, тамырынан чыккан мынакей кийинки балдар деп койсок дагы болот. Мына ушуларды дагы алып отургузса болот. Мынында турат. Мына булар эне тамырдан барып чыккан көчөттөр. Эне тамырдан мына ушинтип жылда көбөйүп турат. 1 метр жерге, бул жерде азыр 20га жакын бадалча малиналарды көрүп турууга болот. Булар кыркылгандан кийин калган быйыл чыккан өсүндүлөр. Күзгү малинаны кандай багуу керек? Кандай азыктандыруу керек? Күзгү малинага НПК 3 калий, фосфор жана азотту бериш керек болот. Малина суу тез коюлуп арасында басылгандыктан асты катып калышы мүмкүн. Бул дагы малинанын бугуп калышына алып келет. Суу дагы бул жерде жакшы сиңбей коет. Канчалык малинанын аралык жөөктөрү канчалык жумшак болсо, ошончолук жакшы болот. Мына достор, көрүп турганыңыздарда ичине төшөлгөн көң. Кадимки кыкты төшөп жылда берилет. Бул малина күрдүү семиз топурак жерде өтө жакшы көрөт. Мына достор, азыр
казып көрсөтөйүн мынакей. Мына сөөл жанындагы жүрөт бул жерде мынакей. Нымдуулук жакшы. Жер канчалык жумшак болсо, мынакей. Ошончолук малинанын тамыры жакшы кетет. Мөмөнү ошончолук жакшы берет. Мына көрдүңүздөр. Астына төшөлгөн кык. Жердин жумшак болушун шарттап турат. Күзгү малина мына ушундай бутактардын учунан мөмө бере баштайт. Учунан баштап бышат, аркасында мынакей гүлдөп аткан, королоп аткан учуру. Күзгү малинаны чаңдаштырып аткан асал әрілер. Билесиздер, әрілер малинадан жакшы асал топтой алат. И малинаны өтө жакшы чаңдаштырып бере алат. Малинанын аталыгы өтө көп болгондуктан малинанын мынабы ички бүртүкчө мөмөлөрүн чаңдаштырууга мүмкүнчүлүк берет. Мынакей. Күзгү малинанын өзгөчөлүгү орто бушар улуу теримге караганда мунун мөмөлөрү мына ушундай чоң-чоң көлөмдө болот. Даана, эзилбейт, тергенге оңой, витаминге бай болот. Бул күзгү малина август айынан баштап бышат. Тек кар жаагынга чейин, суу куруп кеткенге чейин быша берет. Бул күзгү малинанын мөмөсү август айынын этегинен баштап тек кар жаап, суу куруп кеткенге чейин ноябрь, октябрь айынын этегине чейин бышат. Быйылкы жыл малинанын жылы болду окшойт. Быйыл малина жакшы түйдү. Акчасы дагы быйыл өтүмдүү жакшы болду. Ушул күндө биздин өстүргөн, жетиштирген мөмөлөр Казакстанга алып барып сатылууда. Азыр бул күзгү малина алыска жакшы кетет, 1000 километрлеп эзилбей, суу чыкпай барганга болот. Алып барса болот. Анткени мөмөсү катуу, эзилбейт, суу аз, тыркырабайт. Кээ бирөөлөр малинанын жазгысын албай, ооруп таштап, күзгүсүн алса кандай болот деген суроону беришет. Эгер андай кыла турган болсо, анда мындан дагы жакшы болот. Азыр сиздердин алдыңыздарда көрүнүп турган бак өтө күчтүү малина бак эмес. Бул 10-15 жылдан бери өстүрүп келаткан бак. Ошон үчүн бул өтө идеалдуу мөмө түйгөн эмес. Бирок башка бактарга салыштырмалуу бул орто бактардын катарына кирет. Себеби бул малина бир жерде 10-15 жыл өстүргөн болсоңуз, анда ал акырындап малина карый баштайт. Себеби жердеги питаниянын азыктын бүт бардыгын алып бүтөт. Күзгү малинанын кандай оорулары бар? Оорулары боюнча да айтып кетейин. Мына алдыңыздарда көрүнүп турган малинанын учу
хлороз оорусу менен ооруган. Күзгү малинада бир аз ушундай учур кездешет. Асты жагында хлороз жок, мынакей. Асты жагында жок дагы. Үстүнө келгенде мынакей. Саргарып, хлороз оору менен ооруйт. Ошондой эле көкчирик же болбосо дидемела деген оору менен дагы оорушу мүмкүн. Андан башка оорусу жок. Айлыбыздагы бир секретти айта кетейин. Айлыбызда негизинен малина варенье же болбосо компотторду, кыямдарды күзгү малинадан гана жасашат. Себеби булар мынакей көрүп турасыздар, ачык күндө бышат. Витаминге бай келет. Негизинен витаминге бай деп, вареньеси жакшы болот деп күзгү малинадан жабышат. Жазгы малина дагы, улуу теримдүү малинасы дагы жакшы. Бирок бизде күзгү малинадан гана кыям кылышат.